Салам алейкум, друзья. Село Беловодск, Московский район. Шлагбаум вниз за Бычака, направо Камри стоит. 01-62-82М. Кто там владелец, где он там? Может, кто-то знает эту машину. Еще бы чуть-чуть, она бы Бычака ушла бы. Черного цвета, машина закрытая. Возможно, даже машину занесло, а возможно всякое. Может в угоне, может еще что-то. Ну вот. Эне менен баланын каза болгон жол кырсыктын жоо жайы. Буга чейин милициянын кайгылуу кызматы 17 октябрда саат 23:00 чамасында Масалиев жана Бакаева көчөлөрүнүн кесилешинде жеңил унаалар сүзүшүп, аял менен кичинекей бала каза болгонун, дагы 3 адам жаракат алганын билдирген. Жол кырсыгы боюнча Бишкек шейиттен тергөө кызматы тарабынан Кылмыш кодексинин 312-беренеси жол кыймылынын жана автотранспортты эксплуатациянын эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Такталганда 1989-жылы туулган И. Уулу Д. Hyundai Sonata менен такси кызматында иштейт. 17 октябрда саат 23:06 чамасында буйрутун алып, 1990-жылы туулган А. жана 2015-жылы жашы 7 элек баласы Эни көрсөтүлгөн дарекке алып бара жаткан. Масалиев көчөсүнөн жол чырак жашыл күйгөндө Бакаев көчөсүндө бурулган. Бул учурда 2004-жылы туулган АИ унасы менен чыгып сүзүшкөн. Кырсыктын кесип бетинен Hyundai Sonata унаасында бара жаткан жүргүнчүлөр 1999-жылы туулган АА номер 4-шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө, ал эми 2015-жылы туулган Бишкек шаарынын номер 3-балдар ооруканасында каза болушкан. Маалымат булагы Кактус Медиа. Баласы менен автокырсыкта каза болгон эне бажы кызматынын капитаны болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын жамааты күтүүсүз дүйнө салган бажы кызматынын кызматкери, бажы кызматынын капитаны Алтынай Акбаеванын туугандарына жана жакындарына көңүл айтат. Алтынай Акбаева 1990-жылы туулган, 8-ноябрда Бишкек шаарында төрөлгөн. 2013-жылдын 29-июлунан тарта бажы органдарында иштеген. Манас бажысында ар кандай кызматтарды аркалаган. Бажы органдарында иштеген мезгилде Акбаева өзүнүн ишин мыкты билген жана чынчыл кызматкер катары көрсөттү жана анын жогорку кесипкөйлүгүн белгилеп, жамааттын урматына ээ болду деп айтылат маалыматта. Белгилесек, 17 октябрда саат 23:00 чамасында Бишкектин Масалиев жана Бакаев көчөлөрүнүн кесилешинде жеңил унаалар сүзүп, аял менен бала каза болуп, дагы 3 адам жаракат алышкан. Маалымат булагы Кактус Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Ноокенде жол тескечүүгө кол көтөрүп коркуткан айдоочу кармалды. Ноокенде жол тескечүүгө кол көтөргөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБтен билдиришти. 18 октябрь күнү милициянын улук сержанты арыз менен кайрылган. Ал Ноокен районунун аймагында Бишкек ош жолунда кызмат өтүп жаткан учурда жолду өлүп турган узун сызык тегеси өтүп, карама-каршы тилкеге чыгып келе жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотуп, айдоочуга жол эрежесин бузгандыгын айтып, документтерин сураган учурда айдоочу документтерин берүүдөн баш тартып, ызы-чуу салып, кызматтык кийимине асылып, шиндерин жулуп, жакалап, ары-бери сүйрөп, колуна миздүү темир алып, саям деп зомбулук көрсөткөндүгүн билдирип, жогорудагы айдоочуга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү сунуранган. Кылмышка шектүү катары 2001-жылы туулган Жаран аныкталып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, өкүнүп жатканын айткан. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген, учурда тергөө амалдары уланууда. Маалымат булагы Сереп Медиа.
Кыргызстанда аялдар аз турой баштады. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында жазылган. Эгерде сандардын тили менен айтсак, 2019-жылы төрөттүн коэффициенти 3,33 түзгөн. Башкача айтканда, 100 аялга 333 бала туура келет. 2020-жылы бул көрсөткүч 3,5ке, 2023-жылы 2,71ге чейин төмөндөгөн. Бул статистикага карабай Кыргызстандын калкынын саны көбөйүүдө. Маселен, былтыр 1,8%га көтөрүлгөн. Дүйнөлүк стандарттар боюнча бул жетишээрлик өсүү темпи деп эсептелет. Буга чейин Камчыбек Ташиев өлкөдө ар бир үй бүлөдө аз дегенде 5-тен 6 бала болушу керектигин айткан. Маалымат булагы Спутник KG. Эр алдамчылыкка шектелип, аскер прокуратурасынын жалган кызматкери кармалды. Эр алдамчылыкка шектелип, аскердик прокуратурасынын жалган кызматкери кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, аскер прокуратурасынын тергөө башкармалыгына А аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда ал өзүн аскер прокуратурасынын 4-бөлүмүнүн башчысы катары тааныштырган. Акылбек Султанов аттуу жаран анын ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен ири өлчөмдөгү акча каражатын ээлеп алгандыгын айтып, чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чараларын жүрүшүндө ушул сыяктуу фактылар боюнча бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана соттолгон. ШАТ аттуу жаран кылмышка шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Маалымат KG. Бишкекте таксисти карактап кеткен жүргүнчү кармалды. Милициядан билдиришкендей, 11-октябрда такси айдоочусу НБ укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Ал ошол эле күнү Исанов жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүнчүсү 1150 сом жол кирени төлөбөй, курч буюу менен коркутуп 500 сом алып, белгисиз тарапка кеткенин билдирген. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Рейдтин жүрүшүндө 1985-жылы туулган СР аттуу шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кармалган жаран буга чейин ушундай кылмыш фактыларын жасагандыгы үчүн бир нече жолу соттолгону аныкталды. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Кактус Медиа. Бишкекте кудалардын урушу ок атыш менен аяктаган. 2 айыпталуучуга өкүм чыкты. Окуя 2022-жылы 7-августта болгон. Ал күнү Бишкектеги кафеде кудалашуу өткөн. Ага кыз жана жигиттин тууган достору келген. Бирок кыз менен жигиттин кээ бир туугандарынын ортосунда пикир келишпестиги бар болгондуктан алар кафеде чырдаша кеткен. Кафеде башталган чыр шаардагы көчөлөрдүн биринде уланып, ок атылган. Натыйжада жигиттин туугандарынын бири ок жеп, ооруканага түшкөн. Бул ишке шектүү катары 3 адам издөөгө алынган. 2024-жылы январда алардын экөө кармалган. Свердлов райондук соту аларды 6 жылга абакка кескен. Ошол эле учурда 3 жыл пробация берип, эркиндигинен ажыратуу жазасынан бошоткон. Кийин бул өкүмдү шаардык сот менен жогорку сот өзгөртүүсүз калтырган. 3-чү шектүү Геннадий Каландаров дагы деле кармала элек, ал издөөдө жүрөт. Өсөккөлдө 6 айлык ымырка үй бүлөсүн күтүүсүз кырсыктан сактап калды. Жети Өгүз районунун Дархан айылынын 53 жаштагы тургуну Бакыт Байсалов учурда үй бүлөсү менен боз үйдө жашап жатат. Мындан 15 күн мурун, тактап айтканда 30-сентябрь күнү үй толугу менен өрттөнүп кеткен. Алардын аймактык кабарчы кабар алды. Түнкү саат 3-4 чамасында үйдөгү электр чубалгыларынын чыңалуусунан улам өрт чыгып, 2 кабаттуу үйүбүз очакканасы менен өрттөнүп кетти. Ошол түнү кичинекей 6 айлык балабыз чыңырып ыйлап бизди ойготуп, аман калдык, бирок үйдөн араң качып чыктык. Келинчегим кошунаны чакырып келгенде өрт үйдүн чатырында башталган. Анан өрт өчүрүүчүлөргө чалып, алар 15 мүнөттүн ичинде келишти, бирок чачкан суусу 10 мүнөттө эле түгөнүп калды. Суу толтуруп, кайра бензин алып келгиче өрт күч алды. Такыр күчөп бараткандай экинчи өрт өчүрүүчү унаасын чакырышып, экөөлөп жатып таң атканга чейин жүрүштү.
Ошентип үйүбүз толугу менен күйүп кетти. Күтүлбөй келген кырсык болду. Электр энергиясынан чыккан деп жатышат. 1 сааттын ичинде 10 жылдык эмгек жол күйүп кетти. Россияда 10 жыл эмгектенип, маңдай тер менен акча таап курган үйүбүз ошого ич күйүп жаткан магылы. Элден жардам сурайбыз, курулуш материалдардан алышыбыз керек болуп жатат. 4 балам бар, кыш мезгилине чейин чакан үй куруп кирип алалы деп жатабыз, деди ал. Маалымат Булагай, Турмуш.